Саламатсыңарбы урматтуу угармандарым. Назарыңыздарда Бурулуш Сатиева жекебиздин эки тарап чыгармасы. Эки тарап китебин сатып алуу боюнча 0709 78 94 40 номерине чалсаңыздар болот. Бул номер китептин автору Бурулуш Сатиева жекебиздин номери. Замандаштар, бул бөлүмдү таркатууну жана бармакча басууну унутпаңыздар. Бул аракетиңиз чыгарманын 3-чү китебинин чыгуусуна чоң салым болмокчу. Экинчи китеп 14-чү бөлүм. Асхат ага Көкбөрүнү өз атынан атады алмаз. Мен сизди эч нерсе деп күнөөлөгүм келбейт. Сиз башкалардын тапшырмасын аткарып атканыңызды мен ошондо эле түшүнгөм. Түрмөнүн начальниги деле сизге окшоп башкалардан көз каранды адам болгон. Бирок ал эмнеге мууну өлгөнү түшүнүксүз. Анын эмнеси түшүнүксүз, ал ошону көрмөк. Мен ага жакшы эле баарын түшүндүрүп бердим. Ал түшүнгүсү келген жок. Аны тынчытууга туура келди, деди Көкбөрү жайбаркат. Кандай дейсиз? Алмаз уккан кулагына ишине алган жок. Таң калба, аны мен тынчыткам. Сени качырып жибергеним үчүн мени оозго алгыс сөздөр менен тилдеди. Мен ошол учурга чейин анын көп кылыктарын көтөрдүм, бирок ошол күнү жарылдым. Анын үстүнө сени качырып жиберген соң мени деле тигилер соо койбосун түшүндүм. Мен аны өлтүрүп, каткан акчасын шыпырып алып жолго түштүм. Жалган паспортту болсо өзү мага даярдап берген мурун эле. Мен анын тапшырмалары менен түрмөдөн тышкары бат-баттан чыгып турчумун да. Демек, ал өзү өлбөптүр да. Ага мен жардам бергем. Эми сенден бир нерсе жашыргандан мага эч пайда болбойт. Алмаз, андан көрө айтчы, сен кантип ушунча даражага жеттиң? Жакшы кызматтасың го, кейпи. Мага жакшы адамдар жардам беришти. Мен 6 жыл Россияда жүрдүм. Окудум, иштедим, тажрыйба топтодум. Андан соң башка ат менен мекениме келип, өз ишимди баштадым. Мен күзөт фирмасын ачтым. Ишим ийгиликтүү эле жүрүп атат, Кудайга шүгүр. Сен көрсө, Кудай сүйгөн адамсың го. Жакшынакай эле өсүп өнүп аткан турбайсыңбы? А мен сени өлгөндөрдүн катарына кошуп койгом. Өлбөсө бир жерде жашынып жамынып, өлбөстүн күнүн көрүп жүрсө керек деп ойлогом да. Көкбөрү чын пейилинен каткырып алды. Мени сиз эле эмес, көптөр бул жашоодон чийип салышкан. Бирок мен тирүүмүн. Ошондуктан мен өз жашоом менен жашагым келет. Атиги мени силерге саткан. Биздин райондун милиция бөлүмүнүн башчысын сиз таанычу элеңиз? Жок, мен аны таанычу эмесмин. Ал биздин начальник менен тыгыз байланышта болчу. Алар керектүү кишини таба албай кыйналып турганда сен түштүң алардын колуна. Так керектүү учурда кабылдың. Тиги уюштуруучулар дегендер кимдер? Алардын аты жөндөрүн мен да билбейм. Бирок алар кандай адамдар экенин жакшы билем. Алар кой терисин жамынган бөрлөр. Алар кадимкидей эле эл аралап, кээ бирлери эң чоң кызматтарды ээлеп жашап жүрүшөт. Алар дүйнөгө таптакыр тоюшпайт. Бүгүн миллионду берсең, эртең 2-ни каалашат. Бүрсүгүнү 3-тү каалашат. Алардын алкымы эч качан тойбойт. Биздикинен алда канча чоң. Алар өлүп бараткан күндө да дүйнөсүн көрүнө сүйрөй кетсем дейт. Алардын ана башы кайда экенин да эч ким билбейт. Угушумда Россияда же Грузияда болуш керек. Так билбейм. Бирок алар менден да 1000 эсе өткөн ырайымсыз адамдар. Адамдарды өлүмгө кыйып акча табуу алар үчүн жерге бир түкүргөндөй эле кеп. Сен аларды качандыр бир кезде көрөм деп ойлобо алмаз. Анын үстүнө алар
Азыр мурдагыдай эр уруштарды көп уюштурбай калышты. Акча табуунун далай башка ыкмалары ачык-ачыкты азыр. Мага алардын эмне кереги бар? Мен аларды көрүүгө куштар эмесмин. Мен болгону өз максатыма жетсем болду. Сага өз максатыңа жетүү ошончо эле маанилүү. Азыркы жашооң деле жаман эмес го дейм. Мага болсо эми баары бир. Бөрүчө жашагандан өзүм деле тажап бүттүм. Сен өз атыңды алсаң, алар сенин ким экениңди билишсе, эми болсо да жөн коюшат деп ойлойсуңбу? Алар мени эмне кылышат? Сен баардыгын терең ойлогон эмессиң го. Сага өз атыңды алыш үчүн менин көрсөтмөм эле жетиштүү болот. Мен баардыгын баштан аяк айтып берем. Бирок сен ошондо эле иштин бүткөнүн деп ойлойсуңбу? Эмне? Аны менен иш бүтпөйбү? Жок, аны менен иш бүтпөйт. Сен жөнүндө билген дагы кимдер бар? Тиги биздин райондун начальниги да бар. Ал болсо бул тепкичтин эң төмөнкүсүндө турат. Ал болгону сени түрмөгө отургузган. Ошонусу үчүн акча алган. Ал алган акча сокур тыйын. Ошондуктан анын сага өтө чоң мааниси деле жок го деп ойлойм. Сен тынч жашайм десең. Же ошол тепкичтин эң үстүндөгүлөргө жетишиң керек. Ага менин күмөнүм чоң. Же ушул атың менен эле жашай беришиң керек. Мен сага муну сотко көрсөтмө бергенден корккон үчүн эмес, сени аяган үчүн айтып атам. Эгерде сен ушул бойдон калсаң, сага сенин чынында ким экениңди билген күбөлөрдүн эмне кереги бар? Сен менден кутулууга аракет кыласың да, туурабы? Ошондуктан бул жерде мен өз кызыкчылыгым эмес, сенин кызыкчылыгыңды ойлоп атам. Туура. Бирок мен бул жашоомдо калгым келбейт. Мен мурунку жашоомо кайткым келет. Кептин баары ошондо болуп атпайбы? Сен өз атыңды алган күндө тигилер сени соогоёруна көзүң жетеби? Алар азыр мурдагыдай болбой калганы менен түп орду менен жоголушкан жок. Алар бар деле. Сен алардын жашыруун иштерин ачык айта баштасаң, алар унчукпай карап отурушмак беле. Ошондо сен ал жашоодо да, бул жашоодо да жок болосуң. Чынымды айтсам, мен ал жөнүндө ойлоп турмун. Алмаз чынын айтты. Жүрөгүн күмөн аралап, эмнеге ушуну ушул күнгө чейин ойлогон жокмун. Өз атымды мыйзамдуу түрдө алган күндө да чын эле тигилерге мен кекиртектеги сөөк болуп калам да, деп ойлоду. Мени болсо эми баардык жагымдан ажал тоорду. Мен түрмөдө отурган күндө деле тигилер мени жөн коюшпайт. Же сен, же тигилер баары бир жок кыласыңар. Көкбөрү сөзүн ойлуу улады. Бирок мага түрмөгө отурамбы, же өлүп жаны тынабы, чынында баары бир. Мага азыр эң маанилүүсү менин үй бүлөм. Сен мени түшүнүп атасыңбы? Көкбөрү Алмазды суроолуу карады. Албетте түшүнүп атам. Эгерде сен мага менин үй бүлөмө каралашып турам деп ант берсең, мен сенин айтканыңдын баарын аткарам. Сотко деле ачык барууга даярмын. Бирок менин кеңешимди да жакшылап ойлон. Эгерде мага ишене албай турсаң, мен сен жөнүндөгү чындыкты видеокамерага төкпөй чачпай айтып берүүгө да даярмын. Сиз мени абдан терең ойго салдыңыз. Мен жакшылап ойлонуп көрөйүн, деди Алмаз. Жакшылап ойлон. Эгерде сен сот аркылуу өз атымды алам десең, соттордун арасында да тигилерден көз карандылар бар экенин унутпа. Сот болбой калышы да мүмкүн. Сен бул ишке аралашып калган соң, мындан чыгыш оңой болбойт. Тигилер менен кармашыш үчүн алардан өткөн зөөкүр болушуң керек. Алардан өткөн кудуреттүү болушуң керек. Акчаң саман болуш керек. Алар бүт
дүйнөгө тамырын жайган жети баштуу желмогуз сыяктуу. Алар менен күрөшүү дээрлик мүмкүн эмес. Бирок бул атың менен жашай берүү да сага оңой болбойт. Сен өзүң айткан тоолоруңа барып, падишахтардан кыйын жашамайынча жан дүйнөң жай албайт. Сен туңгуйка кептелдиң окшойт, Алмаз. Көкбөрү Алмазды аянычтуу карады. Ошондой болуп калды окшойт. Алмаз бир үшкүрүп алды. Ошентип экөөбүз тар жол тайгак кечүүдө жолуктук. Сен да жарга камалган эчкидей абалдасың. Мен дагы ошондой абалдамын. Мен өз жашоомдун көп бөлүгүн түрмөдө өткөрдүм. Мен бул жашоону жашаган деле жокмун. Бирок жашоомдун акырында Кудай мага боору орду. Мен жанатка жолугуп калдым. Мен Туркиядан кыргыз келинге жолугуп, ушул жашымда ошону сүйүп калам деп үч уктаса түшүмө кирген эмес. Деги эле мен сүйүү деген эмне экени жөнүндө ойлончу да эмесмин. Сен сүйгөн кызың үчүн түрмөгө отурганыңды укканда, сени бир жеңил ойлуу, жүүнү бош, кең келестеген. Эми болсо, мен өзүмдүн сүйгөнүм үчүн түрмөгө отурмак тургай, жанымды да берүүгө даяр болуп калдым. Ушул кезге чейин кылгандарыма, өзүмдүн кылмышкер экениме эч өкүнчү эмесмин. Мен жанатты сүйүп калдым. Өткөн өмүрүмө, кылган кылмыштарыма абдан өкүндүм. Сен мени жакшы түшүнүп атасың го дейм. Көкбөрү Алмазды суроолуу карады. Жок Асхат ага, мен сизди таптакыр түшүнбөй элем, деди Алмаз. Чынында эле эч нерсеге түшүнө албай отурду. Бул бөрү сымал адам ушунча өзгөргөнбү? Же бул мени жазгыргысы келип турабы, деп ойлоду. Сен чын эле мени түшүнө албай да, ишене албай да отурат окшойсуң. Аның да түшүнүктүү. Жанат мен чынында ким экенимди билбейт. Ал мени бизнесмен деп ойлойт. Ага чындыкты айтууга кудуретим жеткен жок. Экөөбүз жакшынакай кыздуу болдук. Менин жашоом ал кыздын жаралышы менен таптакыр өзгөрдү ого өтөр. Эми гана жашоонун маңызын билип келатканымда мынтип капканга түштүм. Бирок бул да болсо боло турган нерсе болчу. Мен акыркы капканга түшөрүмдү эч качан унуткан жокмун. Бирок бир аз эртерээк болуп калды. Анан да мен сенин капканыңа түшөрүм ойдо жок жорук болду. Деги эле сени дагы бир жолу бул жашоодо жолуктурам деп эч ойлогон эмесмин. Көкбөрү оор үшкүрүп, демин ичине алып отуруп калды. Алмаз да далайга унчуккан жок. Асхат ага, мен сиздин айткандарыңызды жакшылап ойлонушум керек. Сиз бул жерде дагы бир азга отурасыз. Өзүңүз айтмакчы баарын видеокамерага айтып бериңиз. Алмаз, мен азыр сенин колуңдамын. Эмне кылсаң эрк сеники, деди Көкбөрү алаканын жайып. Алмаз аны үнсүз тиктеп калды. Анын көздөрүндөгү баягы курчтук жоголуп, чынында эле айласы куруган адам өңдү. Анын көздөрүндө чексиз өкүнүч, айласыздык, үмүтсүздүк турду. Калдар акенин оорусу торуну Кашардын кунуна бергенден бери күчөгөндөн күчөдү. Тору менен коштошкон күндү кайра эстеп жүрөгү жанчылат. Жаныбар биротоло кетип атканын сезгендей, жалооруган көздөрү менен карап, эми мен кайра кайтып келбейминби дегенсип турат. Өзүн токтотууга кудурети жетпеген Калдар аке көз жашын көл дайра кылып далайга ыйлады. Бала кезинен бери ыйлаганы ушул болду. Тору да алайган көздөрүн жашылдантып ыйлап жиберчүдөй болуп, эмнеге ушундай болуп атканын таптакыр түшүнө албай, ошентсе да тагдырына баш ийген өңдүү мукранат.
Аларды карап турган сыгандын да жан дүйнөсү жарылып үйгө кире качкан. Эми болсо минтип Алмазга жете албай, ага жакшы кабарын айта албай, абдан кыйналып, анысы да оорусунун күчөшүнө ого этер себеп болду. Алмаздын өтүнүчү боюнча анын иштеген, жашаган жерин башка бирөөнө айта албайт. Бирок убакыт өтүп атат. Алмаз баласы жөнүндө билиши керек. Акыры бардыгын сыганга айтмакчы болду. Бул адам ишеничтүү экенине бир нече жолу ынанган. Василий келээр менен аны сөзгө тартты. Вася, сен мени жакшылап угуп турчу. Айтайын дегеним абдан купуя сыр. Бирок айтпаска чамам жок. Сен шаарга барып, Алмазды табышың керек болуп калды. Алмаздын баласы бар экен, Вася, деди Калдар аке сөздү чойбой. Кандай дейсиз? Алмаздын баласыбы? Кандайча? Ал кайда экен? Василий чындап эле таң калды. Вася, сен мени жакшылап ук. Мен сага баарын түшүндүрүп берем. Баягы Алмаз кесилип кетчүдөн бир аз мурунураак. Ал коңшу айылдагы бир жалгыз бой Айжан аттуу келин менен ымаласы жакшы болуп калган. Ал келин ошол Алмаздын сүйгөн кызы Арсар менен Алмаз кармалчу түнү шаарга качып кетишкен экен. Кийин Айжан Алмаздан эркек бала төрөптүр. Бирок өзү төрөттөн каза болуп калып. Баланы болсо ошол каза болуп калган келиндин улуу баласын кошуп Арсар багып алган экен. Мен шаарга барам деп шашылганым ошол болчу. Алмазга жакшы кабарды жеткирейин деген элем. Бирок абалым начар болуп атат. Эми мен жалгыз гана сага ишене алам. Сен Алмазга барып келишиң керек. Калдар аке күйгүп калган демин араң басып сөзүн айтып бүттү. Сиз бир аз эс алыңызчы, мен баарын түшүндүм. Калганын анан сүйлөшөлү. Өйдө болсоңуз. Вася Калдар акенин башын көтөрүп дарысын берди. Сизге көп сүйлөгөн болбойт, эс алыңыз. Болуптур. Калдар аке шайы ооп, чалкасынан жатып калды. Ооруканага эле жатып дарыланса болмок. Абалы оордоп баратат. Эми кандай болот деп санааркады Василий. Кызык. Демек, Алмаздын баласы бар экен да. Муну бышыктап билди болду экен Калдар аке. Эмнеге ал бала жөнүндө ушул убакка чейин эч ким билген эмес. Алмаз муну укса абдан сүйүнөр. Калдар акенин оорусу күч алып бартат. Алмазга кезигүүгө үлгүрөт болду экен. Василий оор дем алып жаткан Калдар акени көзүнүн кыйыгы менен карап койду. Арсар ойлуу отурду. Ал отурган бөлмө абдан тар, караңгы болгондуктан көңлү ого өтөр чөгүп, кайгысы оордоду. Балдарым эмне болду экен? Мен эмне болом эми? Булар мени көп жылга отургузушат го. Демек мен акыры түрмөгө отурат экенмин го. Кызык, эгерде Алмаз менин күнөөмдү мойнуна албаганда, мен түрмөдөн башы чыкпаган шүмшүк катын болмокмун го. Арсар мыйыгынан күлүп койду. Ошондо мага балдарды мыйзамсыз бакканым, тигиз өкүрдүн башын жарганым кошулуп бир топ эле болот го. Соня менен кантип байланышам? Балдардын жиги билинбес экен. Булар тапса, балдар үйүнө тыгышат аларды. Анда Соняны да мага жардам берген үчүн отургузуп коюшат го. О, Кудай, жардам бере көр аларга. Айжан, балким сен мени угуп аткан болсоң, жардам бере көр. Мен кантем эми? Эмнеге менин тилимди алып, убагында дарыланган жоксуң? Мен түйшүгүмдү оордотпойн деп аягандыгың болчу да ал. Бирок мен түйшүгүм жеңилдебейли, эселеп көбөйдү го. Сен тирүү болсоң, балдарды экөөлөп, кулпунтуп бакпайт белек. Эми карачы, мен жалгыз калдым. Алмаз да кетти о дүйнөгө.
Балким экөөң ошол жактан табышып алгандырсыңар. Андай болсо, экөөлөп жардам бергилечи мага. Капарович мага чындап өчөштү. Эми экөөбүз бирибиз өлүп, бирибиз калабыз го. Балдарды сактап калыш үчүн эми менде бир гана арга калды. Мен Капаровичтин айтканын кылышым керек. Бул жолу аны алдоого болбой калды окшойт. Жайнакова, тышка деген үндөн чочуп кетти Арсар. Капыстан баш баккан кароол болт эстегенсип карап калды. Арсар кароолдун алдына түштү. Арткы эшик менен чыгып, короодо турган машинеге отурушту. Сенин кудуреттүү колдоочуларың бар тура, деди жанында отурган милиционер. Ал эмне болгон колдоочулар экен? Менин колхозчу атам чоң кызматка отуруптурбу? Ким жөнүндө сөз болуп атканын билсе да, Арсар какшыктады. Атаңбы же башкабы билбейм. Айтор кудуреттүү адам, абдан кудуреттүү адам сени талап кылып атат. Ошого алып бартабыз сени. Жакшы, анда менин багым бар тура. Машина шаар четине чыгып, тоо тарапка бет алды. Баягы жакка алып барышат го деп ойлоду Арсар. Ошол үйгө келишти. Түшүңүз. Милиционер машинадан биринчи түшүп, Арсарга колун сунду. Арсар анын колуна көңүл бурбай, машинадан секирип түштү. Эч буйдалбай үйгө кирип кетти. Төрдөгү диванда отурган Капаровичти көрүп, абдан сүйүнгөн адам өңдөнүп: "Саламатсызбы, урматтуу, кудуреттүү Садыр Капарович", деп учурашты. Капарович аны тешетиктеп жооп берген жок. "Бул жерге отурайынбы же дароо эле жаныңызга барайынбы?" "Арсар, мен сени менен тамашалашайын деп келген жокмун бул жерге, отургалаган жериңе. Ал дагы кер какшыгыңды токтот", деди Капарович сүрдүү түр менен. "Болуптур, сиз кандай айтсаңыз ошондой болот. Колго түшкөн коён аңчыга акыл айтмак беле". Арсар Капаровичтин бет маңдайына отурду. "Демек, сенин оюңча, мен сени колго түшүргөн аңчы экенмин го. Сиздин оюңузча башкачабы?" Арсар тайманбай тике карады. "Ооба, таптакыр башкача. Мен сенин кылмыш кылып кармалганыңды кокустан билип калдым. Курган жаным, дагы эле сени кыйбастан жардам бергим келди". Капарович сөздөрүн салмактуу айтты. Чын айтып атканына ынандыргысы келгендей. "О, анда сизге чоң рахмат. Мен деле балким ошондой болушу мүмкүн деп ойлогом". "Арсар, сенин оюңча, мен сени ошол жакка алып бардымбы?" Жок, мен антип айткан жерим жок. Мен ал жакка өзүм бардым. Бирок эң кызыктуусу, дал ошол менин кылмышым жөнүндө сиз ошол замат билип калганыңыз болуп атпайбы? Же сиз өлкөдө болгон майда чүйдө кылмыштын ар бирөөнү билип турасызбы? Сиздин андан башкага деле убактыңыз тар го деп ойлойм", деди Арсар. "Арсар, сен ал жака эмнеге бардың? Же сен мен ойлогондой адам эмессиңби? Ал көчөгө кандай аялдар барат билесиңби?" "Мен жөн эле сейилдеп жүрүп барып калдым ал жака. Сиз мени кандай адам деп ойлодуңуз эле?" Арсар Капаровичти сынай карады. "Арсар, болду эми. Менин сени менен айтышып отургудай убактым жок. Сен туура айтасың. Мен ар бир майда кылмышты билип отурбайм. Бирок сен жөнүндө мага менин жардамчым айтты. Ал сенин менин жердешим экениңди, анан да мен менен тааныш экениңди билет. Ошондуктан бир ооз айтып коеюн деген экен". Капарович мурунтан даярдап койгон сөзүн эч буйдалбай айтты. Арсар ойлонуп калды. Ошондой деңизчи. Менин балдарымды жетимдер үйүнө алып кеткенин да билбейсизби?" "Эмне?" Капарович Арсарды таңыркай карап калды. "Аларды ким алып кетти?" "Билбейм.
Өкмөттүн кишилерибиз сен балдарды мыйзамсыз багып алыптырсың деп келишти да алып кетишти. Эми Капарович ойлонуп калды. Көрчү деле мунун амалдуулугун. Мени сөздөн кармагысы бар. Жетимдер үйүнө алып кетишти дегенин кара. Балдар азыр кайда экенин билбеген адам болуп атканын. Сага айтышкан жокпу кайсы жетимдер үйүнө алып барышаарын? Жок, тилекке каршы айтышкан жок. Алар сага өз аттарын айтыштыбы? Айтышты. Бирөөсү Роза Кемеловна деген аял экен. Бирөөсү болсо дүмүрдөй болгон неме экен. Аты Абсамат Болушевич болсо керек. Ал сизди абдан жакшы таанып экен. Органда иштейм дейт го. Бирок сизди жакшы тааныганы менен Кудайбергенов Жакшылык Талиповичти таптакыр тааныбайт экен. Арсар Капаровичти кекээрдүү жылмаюу менен карады. Сиз аны жакшы эле таанысаңыз керек. Демек, ал Абсамат Болушевич мени жакшы тааныйм дедиби? Албетте, ал түгүл сиздин ушул ишке түздөн түз тиешеңиз бар экенин айтты. Келесо. Капарович кантип тышынан сүйлөп жибергенин түшүнбөй калды. Ошол замат оозун карманды. Ал кайдагы Келесоо неме экен мени тааныган? Кайдагы Келесоо экенин мен кайдан билейин? Арсар эми баарын Капарович кылып атканына талашсыз ишенди. Мен аны таап туруп, терисин тескери сыйрам. Мен өмүрүмдө уккан эмесмин Абсамат Болушевич дегенди. Садыр Капарович, балким бул оюнду токтотобуз? Арсар Капилеттен сурады. Эмне? Кайсы оюнду? Капарович Арсарды оңурая карап калды. Сиз баардыгын билесиз. Сиз баарын билериңизди мен билем. Сиздин ушул ишти уюштурганыңызды тиги Абсамат Болушевичиңизди айтты, деди Арсар буйдалбай. Арсар, мен бул ишке эч кандай тиешем жок. Тиги келжиреген немени таап туруп, экөөңдү беттештирем. Кимин калып айтканың ошондо билинет. Капарович кара күчкө бакылдап койду. Коюңуз эми. Анын табуунун эч мааниси жок. Мен ал ошентип айтты деп ойлоп таптым. Бирок баарын сиз башынан билгениңиз талашсыз. Мен ошончо эле Келесоо аял эмесмин. Баардыгын тыкыс ойлонуп, өзүм эле түшүндүм. Чындыгында сизге мен керекмин. Балдар болсо мени колго түшүрүш үчүн керек болгон сизге. Арсар, балдар кайда? Аларды жетимдер үйүнө алып кетишти деп да калп айттыңбы? Мен өзүм да билбейм алардын кайда экенин. Аларды Соня алып кеткен. Мен балдарымды издеп Кара-Балтага бармакмын. Бирок бекетке кеч барып калып, кокустан жанагы балейге кабылдым. Мен эми айлам калбай калганын түшүндүм. Мен тиги зөөкүрдүн башын жарбаган күндө деле өзүм келейин деп аткам алдыңызга. Ал Соняң балдарды Кара-Балтага алып кетмек беле? Ооба. Анын ошол жакта бир досу бар экен. Ошонукун алып кетмек. Арсар, сен кабатыр болбо. Алар Кыргызстандын ичинде болсо, бүтүндөй милицияны түп көтөрсөм да таап чыгам, деди Капарович ишенимдүү. Эгерде балдарымды таап берсеңиз, мен сиздин баардык каалоолоруңузду аткарам, деп жиберди Арсар шашылып. Ох, Арсар, эмнеге сага ушунча байланып калдым? Өзүм да түшүнбөйм. Каалоолоруңузду аткарам де. Капарович сын көз менен карады Арсарды. Мен сизди түшүндүм. Сиз менден баш тарта албай атасыз. Балким чынында эле сүйүп калган болушуңуз керек. Ошондуктан мен да сизге боор тарта баштадым. Мен сизди аябап атам. Ал түгүл жакшы көрүп да баратат окшойм, деди Арсар телмире. Аны тикирее карап отурган Капаровичтин өңү өзгөрүп, эмне дээрин билбей туттугуп калды. Ордунан тура калып, Арсарды бекем кучактап, өпкүлөп жибергиси келди. Бул чын эле мага моюй баштадыбы? Же дагы кезектеги ойнубу?
Арсар Капаровичтин тамагы бөгөлүп, үнү каргылданып чыкты. Мен да баарынан чарчадым. Эгерде сен мени аясаң, мен да сени аяйм. Мен сенсиз жашай албай калдым, Арсар. Мени шайтан азгырып атабы, же бул чыныгы кеч келген сүйүүбү? Мен түшүнө албайм. Менин абалымды түшүн, суранам сенден. Сен же мендик болушуң керек, же мен сени түрмөгө отургузуп тирүүлөй тозокко салам. Экөөнүн бирөө, болбосо менин көксөөм суубайт. Мен бул жерге биротоло сиздик болоюн деп келдим. Менде башка арга жок. Мен сизди түшүндүм. Ошондуктан аядым. Сизди эки ортодо чайналбасын дедим. Өзүм да мындан ары тынч жашайын дедим, деди Арсар Капаровичтин көзүнө жалтанбай карап. Анын доошунан чындыкты сезди Капарович. Ыйлап атып алдырып алган оокатын эмне кылаарын билбей калган жаш балача. Андан ары эмне кылаарын билбей шалдырап отуруп калды. Бирок менин сизге кое турган эки шартым бар, деди Арсар абайлап. Эмне болгон шарт? Капарович жандана түштү. Сиз мени ак никелүү аялыңыз кылып алышыңыз керек. Никебиз кыйылмайынча биздин ортобузда эч кандай жакындык болбошу керек. Албетте, мен сага үйлөнөм. Мен макулмун бул шартыңа. Экинчиси эмне шарт? Экинчиси болсо, мен балдарым жөнүндө. Сиз менин балдарым жөнүндөгү чындыкты билесиз. Мен алардын энеси да, атасы да болушун каалайм. Сиз мага үйлөнгөндөн кийин аларды өз балдарыңыз кылып каттатып алышыңыз керек. Анан өз балдарыңыздай көрүп, аларга ата болуп беришиңиз керек. Эгерде менин балдарымды өгөйлөй турган болсоңуз, мен ошол замат сизден кетем. Арсар, бул шартыңа да макулмун. Мен кантип сенин балдарыңды өгөйлөйүн? Албетте, алар менин өз балдарымдай болот. Мен балдарым эбак чоңойгон. Аларды өлбөгүдөй жашоо менен камсыздандырдым. Сенин балдарың үчүн да колумдан келгенин кылам, деди Капарович жандалбастап. Эгерде жолборсту үйрөткүң келсе, адегенде анын балдарын үйүр кылышың керек деген сөздү эстеди ичинен. Болуп туранда сүйлөштүк. Арсар бууракандаган суунун аркы өзүнө азап менен өткөндөй жеңилдеп калды. Капарович ордунан туруп Арсардын жанына келди. Аны колдон тартып тургузду да, колунан бекем кармап. Арсар, сен түшүнбөй элесиң мени кандай бактылуу кылганыңды. Ушул сөзүңдөн кайтпа эми. Мен да сени бактылуу кылыш үчүн бардыгына даярмын. Бир гана сен менин жанымда болсоң болду. Жаным менин, деп кучактап калды. Арсар каршылык көрсөтпөй тунжурап турду. Анын ичиндеги алоолонгон өрт акырындап басаңдап, тагдырына моюн сунду. Бирок көөдөнүн түпкүрүндө бармак басымдай кызыл чок калганын сезди. Менде башка арга жок. Сен тагдыр жеңдиң мени. Мен балдарым үчүн башымды сайдым. Балдарым үчүн отко кирип баратам. Балдарым үчүн сууга чөгүп баратам. Мен балдарым үчүн баш айланткан бийиктиктен кулап баратам. Мен балдарым үчүн тозоктун эшигин өзүм ачтым. Эми болоору болсун, деп ойлоду да, көзүнөн сыбызгып аккан жашын токтотууга аракет кылбай ээн кое берди. Бакытка баш айланган Капарович аны далайга кое бербей кучактап турду. О Кудай, мунуңа 1000 мертебе рахмат. Акыры көксөгөнмө жеттим. Менин орундалбас кыялдарым орундалды. Мен эң бактылуу адаммын. Арсар эми меники. Бирок мунун жүрөгү али меники эмес. Мен аны сезип турам. Капарович Арсарды кучагына кысып турганы менен
Анын жан дүйнөсү таптакыр башка жакта экенин сезди. Мейли, азырынча ошондой боло берсин. Ага да макулмун. Мен ушул аялды ушинтип кучактап туруш үчүн эмне деген гана азаптан өткөн жокмун. Эми мен муну оңой менен кое бербейм, деп ойлоду да Арсарды кучагына абдан катуу кысып жиберди. Көйнөгүнө өтүп кеткен Арсардын көз жашы эсине келтирди Капаровичти. Арсар, мени карачы. Мен сени эң бактылуу аял кылам. Сен менден күмөн санаба. Сен мага жашоом жоон белден өтүп калганда тагдырдан берилген белексиң. Сен үчүн мен баарына даярмын. Сен үчүн мен Желмаяндын өзү менен да кармашууга даярмын. Бир гана суранарым, мени таштап кетпе. Мен эми сени эч кимге бербейм, деди Капарович Арсардын көзүнө тике карап. Арсар үнсүз көзүн ирмеп койду. Капарович аны кайрадан кучактап туруп калды. Алмаз Көкбөрүнүн айткандарын терең ойлонуп отурду. Кызык, өмүр бою кылмышкер болгон адам ушунча өзгөрө алабы? Балким бул жөн эле кутулуунун амалы болуп жүрбөсүн. Алмаз Көкбөрүнүн көздөрүн элестетти. Жок, андай болушу мүмкүн эмес. Адамдын көздөрү эч качан алдай албайт. Ал чындап эле өзгөргөн экен. Ал азыр үй бүлөсүнүн келечеги үчүн баарына даяр. Өз жанын берүүгө да даяр. Эми аны кандай кылышым керек? Түрмөгө отургузуп коюуга кудуретим жетеби? Анда анын үй бүлөсү эмне болот? Аялы мунун чыныгы жүзүн билбегени анык. Ага мунун чыныгы жүзүн билдирип да кереги жок. Ансыз деле бактысыз адамдар толтурагы бул жашоодо. Дагы бир бактылуу адамды бактысыз кылууга кудуретим жетпес. Бирок ал Көкбөрүдөн ажырап, анын ким экенин билбей кала бергенде бактылуу бойдон калабы? Дегеле, түгөйү жок адам бул жашоодо бактылуу боло алабы? Ойлордон Алмаздын башы ооруп кетти. Эч ким жок жерге кетип калгысы келди. Паша, мен бир жакка барып келишим керек. Конокту жакшылап кайтаргыла. Азырынча көңүлдү бошотууга эрте, деди Алмаз Пашанын кабинетине кирип. Жарайт. Сен кайда барасың? Кеч киргени калды го, эс алышың керек го дейм. Паша Алмаздын чарчаган түрүн көрүп боору ооруду. Өтө эле көп иштеп атат кийинки кезде. Жок, Паша, мен бир жакка барып келишим керек. Анан эс алам. Баса тиги коноктун мен жөнүндө билгендеринин баарын видеокамерага жаздырып койгула. Этият болгула. Ал кантсе да карт бөрү экенин унутпагыла. Жарайт, баардыгын аткарып коем. Капаровичтин көк асмандан көксөгөнү жерден табылып, терисине батпай сүйүнүп жүрдү. Кандайынан болсо да досторунун алдында Арсарды ээрчитип барып мактангысы келет. Бирок Арсар койгон талабынан кайтпайт. Аны жакшы түшүнөт. Ошондо кандай кылышым керек? Боло турган чоң жыйынга Арсар менен барсам, аброюм асмандап калат эле го. Көрө албастардын, мага келген бакыттын четтин да көрбөгөн шордуулардын ичтери ого бетер күйүп өрттөнөт эле го. Таппасаң сыйпалап кал. Ошондой кылышым керек. Капыстан оюна жакшы чечим келди. Аңгыча телефон чаркырады. Алло, угуп атам. Садыр Капарович, Соняны балдарды таптык. Бали азаматсың. Сага эң чоң сыйлык болот. Эми мени күткүлө, качырып жибербегиле. Дарегин айта сал, деди да даректи угаары менен телефонду ордуна койду. Абдан жакшы болду. Мен Арсарга жөнөйүн. Балдарын издеп барбаган жери, баспаган тоосу калбаган Арсар шаабайы сууп, кунарсыз батиринде жалгыз отурган. Кара балтаны оң тетрисинен кыдырбаган көчөсү калбай калганда борбордогу батирине келген.
Аларды милициялар да издеп таппай атканына абдан тынчсызданды. Капыстан эшик алдына келип токтогон Капаровичтин машинасын көрүп, ордунан секирип турду. Үйгө чейин келген эмнеси? Аңгыча аттай буттай Капарович кирип келди. Арсар, балдар табылды. Капаровичтин үнү кубанычтуу чыгып, Арсарды жалоору тиктеди. Кайдан табылды? Чын эле табылдыбы? Арсардын жүрөгү кабынан чыгып кете жаздады. Карабалтадан. Бол тез жөнөйлү. Мен азыр. Арсар кийимдерин котормокчу болуп, шкафтын жанына барды да колун бир шилтеп кайра тартты. Кеттик, болуңуз батыраак. Алдыга түшүп, жүгүрүп чыгып машинага отурду. Карабалтага жеткиче чыйпыйы чыгып, отурган ордунан улам обдулуп, Капаровичтин шаштысын кетирди. Акыры жетишти Люда апанын үйүнө. Арсар үйгө аткан октой кирип барды. Капарсыз ойноп аткан балдар апасын көрүшкөндө бир саам жалдырап туруп калышты. Амантай, Эсентай, алтындарым менин. Арсар бир бакырып балдарын баса кучактады. Көзүнөн буура кандаган жаш балдарынын бетин жууду. Апа, апаке, сиз кайда жүрдүңүз? Биз сизди аябай сагындык. Амантай биринчи эсине келди. Экөөнү алмак салмак өпкүлөгөн Арсар аларды жалдырап карап калышкандарга көңүл бурган жок. Арсар, болду эми, убакыт аз, кайтышыбыз керек, деди Капарович аздан соң. Мен азыр. Рахмат сизге. Арсар ордунан туруп Капаровичти карады. Бул жакшылыгыңызды өмүрү унутпайм. Эч нерсе эмес. Негизгиси балдар аман эсен табылды. Соня, Арсар досун эми көрдү. Рахмат сага. Эч нерсеге түшүнбөй жалдырап турган Соняны кучактап калды. Келчүсү келип, балдарды тартып кетишет го эми деп, санаасыз санга бөлүнүп отурган Соня Арсардын Капарович менен чогуу кирип келгенине айран таң калды. Кеттик, Соня. Бардыгын шашпай түшүндүрүп берем, деди Арсар Соняга. Босогодо турган орус кемпирди көрүп, анын Люда апа экенин түшүндү. Люда апа, рахмат сизге, чоң рахмат, өмүр бою карызмын сизге, деп аны да бетинен өптү. Шашыла жыйналышып, кайра жолго чыгышты. Арсар балдары менен арткы орундукка отурушту. Соня мурдун чүйрүп Капаровичтин жанына отурду. Үйгө жеткиче Арсар балдары менен бакылдап сүйлөшүп, сагынычтарын тарата албай келишти. Капарович алдыңкы күзгүдөн улам Арсарды карап, анын кубанычына өзү да кубанып, эми мага ыңгайлуу учур болду, оюмду ачык айтайын деп чечти. Машинаны катуураак айдап, шаарга бат эле кирип келишти. Соня, сен балдарды алып кире берчи үйгө, мен азыр барам, деди Арсар үйгө жетишкенде. Соня балдарды алып үйгө кирип кетти. Садыр Капарович, рахмат сизге дагы бир ирет. Мен сизге карыз болуп калдым, деди Арсар. Арсар, сен антып айтпачы бай болгур. Мен айттым го, сен үчүн жерде оодарам керек болсо. Бирок менин сага бир кичинекей өтүнүчүм бар, деди Капарович. Айтаарын айтып алып, эми кандай болот дегенсип карап калды. Айта бериңиз, мен сизге карызмын дедим го, эмне өтүнүчүңүз бар? Арсар, жакында чоң жыйын болот. Жок, ал жумуш боюнча жыйын эмес, жөн гана менин досторумдун жыйыны. Экөөбүз ал убакка чейин үйлөнүүгө үлгүрбөй калабызбы деп ойлойм. Бирок мен ошол жыйынга сени ээрчитип барсамбы деген оюм бар. Мен сени болочок аялым катары достор менен тааныштыргым келет. Ошол элеби? Арсар жеңил үшкүрүп алды. Мен макулмун. Бирок мен мурунку талабым күчүндө калышы керек. Албетте, мен сенин ал шартыңды эч качан бузбайм. Мен ажырашууга арыз бердим. Аялым деле каршы эмес. Балдарыма болсо берчүсүн берип көндүрдүм. Аларга менин жашоомдун эч кызыгы жок чынында. Капарович улутунуп алды. Капарович, мен албетте сиздин үй бүлөңүздүн чачырашын каалаган эмесмин.
бирок сиз мени ушундай кадамга мажбурладыңыз. Мен никесиз сиз менен жашай албайм. Арсар, чындыгында мен үй бүлөм алда качан эле чачыраган. Балдарыма мен байлыгым гана керек. Аялым болсо мен менен эч иши болбой калган. Ага конокко баруу жана жакшы кийим кийүү гана кызыктуу. Аял катары менин кандай жашап атканым аны кызыктырбай калган. Сен мени акчыланып атат деп ойлоба. Мен сага болгонун айтып атам. Ошондуктан сен менин үй бүлөмдү бузган жоксуң. Сен мени керек болсо сактап калдың, Арсар. Менин өзүмө деле өз жашоом алда качан супсак болуп калган. Капаровичтин үнү калтырап, ушул сөздөрдү чын жүрөгүнөн айтып атканын айкинеледи. Мен түшүндүм баарын. Жыйын качан болот? Жыйын качан болоору так белгилене элек, Арсар. Болоор күндү так белгилешкенде мен сага айтам. Болуптур. Сиз мага эртерээк кабарлап койгонуңуз жакшы болот го. Мен да өзүмдү даярдашым керек да, туурабы? Туура. Ушундай акылдуу аял болгонуң үчүн мен сени сүйөм да, Арсар, деди Капарович күлүмсүрөй. Рахмат. Мени баалаганыңыз үчүн рахмат. Бирок мен сиз ойлогондой акылдуу аял болсом, менин жашоом таптакыр башкача болмок. Мен 9 айга 2 жума жетпей төрөлүп калган экем. Ошондуктан адам болоор болбосу белгисиз деп атымды Арсар коюшуптур. Мен ошентип ара жолдо калган Арсар адам болуп калдым. Арсар көкүрөгүнө жыйылган арманын бир үшкүрүп чыгарып алды. Арсар, өткөн жашооңо эч качан өкүнбөчү алтыным. Эми баары жакшы болот буюрса. Мен сени келечекте баарынан бактылуу аял кылам деп сөз бердим го. Макул. Мен баардыгын унуткум келет өзүм деле. Болоору болду. Эми артка жол жок. Мен да сизди бактылуу кылыш үчүн колумдан келгендин баарын кылам, деди Арсар Капаровичти тике карап. Капаровичтин жүрөгү толкундап, көздөрүндө жылдыз жанды. Менде дагы бир өтүнүч бар. Ошол жыйын болгуча мен сени Алматыга алып барып келсемби дейм. Ал жакта жакшы дүкөндөр бар. Бир аз кийим-кечек, жыйынга тагынып барууга буюмдардан белек кылсамбы дейм. Мунуңузга рахмат албетте. Бирок сиздин эң негизги каталыгыңыз ушулбу дейм. Балким аялыңызды да өзүңүз ушинтип бузгансыз. Сиз аялдын көңүлүн кымбат таштар, кымбат кийимдер менен сатып алам деп ойлойсуз го. Менин азырынча өзүмдүн деле дарманым жетет кийим алып кийгенге. А зер буюмдардын ордуна бижутерия тагынып алса деле болот го. Арсар, болуптур. Мен сени түшүндүм. Сен өзүң кандай деп ойлосоң ошондой кыл. Сен ал жыйынга халат кийип барсаң деле баарынан сулуу болосуң. Капарович Арсарды эгинен аяр кармап, анын көзүнө карады. Арсардын көздөрүнүн тереңиндеги алоолонгон жалынды көрүп, билинер билинбес ичиркенип алды. Бул аялдын азаптарын тартып, мунун жүрөгүнө жетүүгө кудуретим жетеби, деп ойлоду да улутунуп алды. Мейли анда, жакшы барыңыз, мен балдарга барайын, деди Арсар эгин тартып алып. Ооба, бар эми. Алар сени аябай сагынышкан тура. Соня досуң да эмне болгонун түшүнбөй калды окшойт. Ооба, Сонянын да сурагына барайын. Жакшы барыңыз, көрүшкөнчө. Арсар кургак коштошуп, машинадан түшүп, артын карабай үйгө кирип кетти. Капарович ошол жерде дагы бир аз ойлонуп отурду. Көкүрөгүн мышык тыткандай сезим пайда болуп, кубанычынын бир жак четин азап чайкап, мен баардыгын туура кылып атамбы деген суроо жүрөгүн жанчты. Көкбөрүнү эми кандай кылышты Паша менен кеңешмекчи болду Алмаз. Сезиминин түпкүрүндө аны аяп, бошотуп жибергиси келет. Бирок анда кандай болуп калат? Эртеңки күнү кайра өз жонума бычак сайбайбы? Паша, Көкбөрүнү эми кандай кылабыз? Аныбы? Паша ойлонуп калды. Чынымды айтсам, билбей турам мен дагы. Балким аны кое берип салсакпы?
Я, кандайча кое берип салабыз? Паша, мен анын өзүн эмес, анын үй бүлөсүн аябап атам. Эгерде биз Көкбөрүнү отургузуп салсак, аны ал жактан сөзсүз түрдө өлтүрүшөт. Ошондо анын аялы менен кызы эмне болот? Алар Көкбөрүнүн чыныгы жүзүн билишпейт. Ошондуктан аны менен бактылуу жашап атышкан. Алмаз, жалган бакыт баары бир көпкө созулбайт го. Балким алар ошол бойдон Көкбөрүнүн ким экенин билбей калгандары жакшы. Балким ошондойдур Паша. Бирок мен ошолордун бактысыздыгына кедерги болгум келбейт. Ансыз да мен көп адамдарга бактысыздык алып келдим, деди Алмаз Пашаны муңайым карап. Алмаз, сен андай деп ойлобо. Сен эч кимге бактысыздык алып келген жоксуң. Болгону жашооңдун агымы ошондой болуп калды. Сен эч кимге атайлап жамандык кылган жоксуң да. Паша, мен эч кимге атайлап жамандык кылган жокмун. Бирок мен эч кимге бакытты алып келген жокмун. Мен эки ортодо чайналып жүргөн адаммын. Кээде баардыгын бир шилтеп токтотуп, эмне болсо ошо болсун деп ачыкка чыккым келет. Балким баардыгы өз ордуна турса жакшы болор. Билбейм Алмаз, анда кандай болот. Менин оюмча 90 бүтүп 9 калды го. Балким муну акырына чыгарганың эле жакшы болор. Паша, Көкбөрү туура айтат. Мен сотто күнөөлүү эмес экенимди далилдеп, өз атымды алган күндө тигилер мени жөн койбойт. Алардан аман калыш үчүн мен аларга тең ата болушум керек. Демек, мен алардан өткөн зөөкүр, алардан өткөн ачкөз, алардан өткөн зулум болушум керек. Же болбосо, ушул атым менен, ушул жашоом менен эле жашай беришим керек. А мен мындан ары ушинтип эки ортодо чайнала албайм. Ошондуктан ачыкка чыкканым эле жакшы болор. Тигилер мени өлтүрсө өлтүрүп салышар. Демек тагдырым ошондой. Өлсөм да өз атым менен өлгөнүм жакшы го. Алмаз, бул чынында эле өтө татаал маселе болуп калды. Мен кандай дээримди да билбей калдым. Паша да кандай ойлоорун билбей чайналып калды. Паша, Көкбөрүнүн айткандарын жаздырып алдыңарбы? Ооба, баардыгын төкпөй чачпай айтып берди. Ал өзүнүн алдыда эмне күтүп атканын жакшы билет окшойт. Ооба, ал өтө сезимтал, акылдуу, амал көй адам. Өзү айткандай, баскан жолу башка болгондо даанышман адам болмок. Бирок анын да көчүгү аттан аарда эле кыйшык болуп калган. Мен ушинтип качандыр бир кезде өмүр бою түрмөдөн башы чыкпаган кылмышкер Көкбөрүнү чын жүрөгүмдөн аяйм деп ойлогон эмесмин. Мен анын үй бүлөсүн эле эмес, өзүн да аябап атам. Ал өзүнүн өткөн жашоосуна өкүнүп аткан сыяктуу. Алмаз, жашоодо ушундай учурлар да болот экен. Кээ бир ченден чыккан кылмышкерлер деле бир күнү жакшы эле адам болуп чыга келет. Бирок алардын өткөнүн эч качан унутпаш керек. Бөрү бөрлүгүн койбойт го баары бир. Эртеңки күнү сенин өзүңдү жок кылып коюшу мүмкүн. Балким бир аз аярлай турсак кандай болот? Сен бир нерсе болсоң, сенин артыңда калган жакындарыңа эле оор болуп калат. Сенин эң жакын адамдарың сенин чыныгы өлүмүңдү көтөрө алышабы? Алмаз унчукпай Пашаны ойлуу карады. Чын эле, менин жакындарым эмне болот? Калдар акеме абдан кыйын болуп калат го. Мен аларды таптакыр эле унутуп калдым окшойт. Паша, мен 1-2 күнгө тоого барып келейинчи. Тоолорумду абдан сагындым. Бир аз эс алып, ойлорумду жыйнап, Калдар акем менен кеңешейин. А Көкбөрүнү болсо кое берели. Андан аркы тагдыр кандай болсо да көрө жатар. Бирок мен дагы бир кичинекей күнөөсүз кыз менен күнөөсүз аялды бактысыз кыла албайм, деди Алмаз чечкиндүү. Эми Паша ойлонуп калды. Алмаз, эгерде сен өзүңдү бирөөнүн бактысыздыгына кедерги кылгың келбесе,
кое бер Көкбөрүнү. Чын эле, сен айткандай багынан көрсүң калган. Болбосо өмүр бою өзүңдү өзүң жемелеп жүрүп өтөсүң. Бирок ага толук ишенүүнүн кереги жок. Паша, эми кандай болсо да ал экөөбүз тең багыбыздан көрөлү. Ажалым Көкбөрүнүн колунан болсо айла жок. Бирок азыр аны кое бериш керек. Жүрө эмесе. Алмаз чечкиндүү ордунан турду. Мындан аркы тагдырым кандай болот деп ойго чөмүлүп отурган Көкбөрү Алмаз менен Паша кирип келгенде чочуп кетти. Жакшы турасызбы Асхат ага? А сен кандай деп ойлойсуң? Капастагы карышкыр жакшы турам деп айта алабы? Көкбөрү мыйыгынан күлүп какшык менен жооп берди. Кечиресиз, сиздики туура. Бирок мен сизди бошотоюн деп келдим. Алмаз сөздү чойбой келген максатын дароо айтып салды. Эмне? Көкбөрү ордунан секирип тура калды. Сизди бошотууну чечтим. Сиз мен жөнүндө билгендериңизди видеокамерага айтып бердиңиз. Мага ошол эле жетиштүү болот го деп ойлойм. Бирок эгерде сот боло турган болсо, органдар сизди издөөгө салышы мүмкүн. Изиңизди кантип жашыраарыңызды жакшылап ойлонуңуз, деди Алмаз Көкбөрүнүн маңдайына отуруп. Сен эмне деп атасың? Мени кантип кое берип саласың? Далп этип кайра ордуна отуруп калган Көкбөрү дагы эле ишенбей Алмазды суроолуу карады. Кадимкидей эле кое берем. Бирок муну мен сизди жакшы көргөндүктөн же сизди аягандыктан эмес, сиздин үй бүлөңүздү ойлоп, кичинекей кызыңызды ойлоп кылып атам. Ошондой де. Көкбөрү Алмаздын көздөрүнө тике карады. Анын чын айтып атканына ынанды. Алмаз да андан көздөрүн албай карап отурду. Көкбөрүнүн көздөрү жайнап, кубанычы ичине батпай тышына оргуштап чыкты. Алмаз, уулум, өмүр бою унутпайм бул жакшылыгыңды. Мен муну кыялымда да эңсей алган эмесмин. Көкбөрү күтүүсүздөн Алмаздын алдына тизелеп отура калды. Коюңуз эми Асхат ага. Туруңуз, мынтиштин кереги жок. Алмаз Көкбөрүнү өйдө тургузду. Кечир мени Алмаз. Мен сенин кемеңгер адам экениңди билгем. Бирок ушунчага барасың деп ойлогон эмесмин. Сөз берсе, үй бүлөмө сөзсүз түрдө каралашат, а мени болсо сөзсүз түрдө органдарга өткөрүп берет деп ойлогом. Мен өмүрүмдө эч бир адамдын алдында чөгөлөгөн эмесмин. Бирок сенин алдыңа коркконумдан эмес, таазим кылганымдан чөгөлөдүм. Мен сизге бул чечимге эмне түрткү болгонун айттым. Ошондуктан чөгөлөөнүн деле кереги жок. Эркиндигиңиз үчүн үй бүлөңүзгө таазим кылыңыз. Сиз эми бошсуз. Бирок органдарга колго түшүп калсаңыз, мен сизди өзүм кое берип койгонумду айтпайсыз го дейм. Дегиле, мен жөнүндө эч кимге ооз ачпайсыз го деп ишенем. Анан качандыр бир кезде менин артыма бычак кыргытпайсыз го дейм. Алмаз, мен кантип ошентейин? Сен мага экинчи жашоо тартууладың. А мен болсо бир кезде сенин өмүрүңдү тартып алууга даяр болчумун. Кечир мени дагы бир жолу. Болуптур Асхат ага, мен сизди кечирдим. Менин сизден башка дагы толгон душмандарым бар. Сизди эркин кое берсем, бир душманым кемийби дейм. Алмаз, Көкбөрү ордунан туруп Алмаздын так маңдайына келди. А сен менден башка душмандарың жөнүндө бир көз ирмемге да унутпа. Алар сенден алда канча күчтүү. Алар үчүн сен кумурскадай элесиң. Ошентсе да сенин тирүү жүргөнүңдүн аларга кереги жок. Мен түшүндүм баарын. Алмаз көз ирмебей тиктеди Көкбөрүнү. Сиз эми бошсуз. Балким качандыр бир кезде жолдорубуз кайрадан кесилишер. Кандай болгон күндө да сиз эми менин душманыма айланбайсыз го деп ишенем. Алмаз, мен калган бир ууртам өмүрүмдү сүйгөн адамымдын жанында өткөргүм келет.
Сен мага ошол мүмкүнчүлүктү бердиң. Рахмат сага дагы бир жолу. Балким Кудай бар экен чын болсо, сени да сүйгөн адамыңа жолуктурсун. Мен сени ушул бойдон унуттум. Бир душманым кеминди деп ишене бер, деди Көкбөрү безеленип. Асхат ага, мына бул мен сиздин машинанын бардачогунан алып кеткен акча. Алмаз Көкбөрүгө бир таңгак $1 сунду. Убагында ошол акчаңыз мага абдан жакшы кызмат көрсөттү. Сиздин акчаңыз болбогондо кандай болот эле ким билет. Алмаз, муну жөн эле кой. Көкбөрү таңгакты кайра түрттү. Мен буга муктаж эмесмин. Андан көрө өзүң мен айткандарды жакшылап ойлон. Тигилердин курмандыгы болуп калба кайра. Жок, Асхат ага, муну алыңыз. Мен карыз болуп калгым келбейт. Алмаз акчаны Көкбөрүнүн төш чөнтөгүнө салып койду. Айткандарыңызды болсо ойлонуп атам. Кеңеш бергениңизге рахмат. Чынында мен ал жагын терең ойлогон эмесмин. Жакшы барыңыз эми. Алмаз коштошууга кол сунду. Рахмат сага. Мен кете берейинби анда? Көкбөрү Алмаздын колун бекем кысып, анын колунун каруусун сезди. Чечимин өзгөртүү ийбесин деп коркконсуп, капастан тезирээк чыгып кетүүгө ашыкты. Алмаз үнсүз жол бошотту. Көкбөрү адатынча кемселинин жакасын өөдө көтөрүп, босогодон тарс аттап чыгып кетти. Эшик алдында турган кароолго өткөр деген белги берди Алмаз. Көкбөрү тышка чыкты да заматта көздөн кайын болду. Алмаз менен Паша эми эмне болот дегенсип бири-бирин тиктеп туруп калышты.